Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilman nafi'an. Hurmatly okuwçylar, biz Muhtasarul Viqoya atlı kitapten sabagыбызды ulantуудабыз. Ötken sabagыбызda namaz kitabını bitirdik. Bugünkü sabagыбыз zekat tuuralı bolmokçu. Jaratkan Allah'ım har biribizge tuura түшүнүк bersin. Har bir түшүнгөн нерсебиз менен амал кылуучулардан кылып, аны башкаларга дагы жеткирүүгө тауфик берsin. Амин ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz zakati. Bul kitap zekat tuuralı deydi. Жаңы баштай турган сабагыбызда kitaptın жазуучусу zekat kimge farz bolot? Кайсыл малдардан farz bolot? Кандай кишилерге бериш керек? Мына ушул тууралуу жалпысынан бул китепте сабак болот. Урматтуу окуучулар, zekat Ramazan ayında orozо tutуу farz болгон жылы, тактап айтканда хижри жылдын 2-нчи жылында Kur'an менен, сүннөт менен жана ижмаул уммат менен farz болгон амалдардан болуп эсептелет. Kur'an'dan болгон zekat тууралуу далил bir канча жерде келген zekat тууралуу. Бирок биз bir аятты айта кетели. Бул Бакара сүрөсүнүн 43-нчи аятында улуу Аллах Таала минтип айткан: "Ва атуз закah", силер zekat бергиле деген. Ошондо эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бул тууралуу bir канча хадис келген. Ал хадистердин бири İmam Tirmizi rahmetullahi aleyhi Aba Umama radıyallahu anhudan rivayet kılgan hadis. Aba Umama radıyallahu ta'ala anhu minti aytat: Sami'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yaqulu fi haccatil vada. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin haccatul vada'da, koştoşu acılığında, en ahırkı jolu acılık kılganda minti aytkanın uqtum deydi. İttaqullaha وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Sizler Kuday Taala'dan korkula." Kayсыл учурда болбойлу, урматтуу окуучулар? Кайсыл учурда болбойлу? Кандай вазифада болбойлу? Жалгызбызбы? Башка бирөө менен биргебизби? Саудагербизби? Мансапта отурабызбы? Молдобузбу? Кожобузбу? Кыскасы бардык абалда Кудай Тааладан коркуп жашайлы. Жагын хадисти улантып пайгамбар эмирди: "Васаллу хамсакум", силер Кудайдан коркуп, Кудай Таала силердин мойнуңарга фарз кылган 5 убак намазды окугула, 5 убак намазды тургузгула дейт. "Васуму шахракум", Рамадан айы келген кезде силер ошол Рамазан айынын орозосун туткула. Мына алдыбызда Кудайым буйрса, саналуу күндөрдөн кийин Рамазан айы келип жатат. Мына ошонун орозосун туткула дейт. "Ва адду заката амваликум", силерге Кудай Таала берген байлыктан ошонун зекетин бергиле. "Ва атиу за амракум", башчыларыңарга, жетекчилериңерге баш ийгиле, силер жаратуучуңардын силер үчүн жаратып койгон бейишине киргиле дейт. Урматтуу окуучулар, мына ушул хадис жана мындан башка хадистер менен эмне болгон экен? Зекеттин парздыгы такталган. Ошондой эле эмне дедик? Ижмаул уммат менен. Ижмаул умма дегени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын көзү өткөндөн кийин сахабалар, табеиндер, табаа табеиндер бардыгы бир пикир менен, бир добуш менен эмне дешкен? Зекет парз деген. Бай адамга зекет эмне болот? Парз деген. Зекеттин парздыгы тууралуу адамдардын ортосунда, мусулмандардын ортосунда талаш жок. Мына ошондуктан кайсыл киши зекеттин парздыгын таңа турган болсо, зекет парз эмес дей турган болсо, ал киши кайры дин болот, динден чыгат. Ал эми эгерде кайсыл киши таңбай, бирок сараңдык кылып, ошол өзүнүн азабы болгон нафсынын кулу болуп, зекет бере албай турган, бербей турган болсо, биз ал кишини динден чыкты деп айта албайбыз. Аны күнөөкөр болду, аны фасык болду дей алабыз, бирок эмне дей албайбыз? Динден чыкты деп айта албайбыз. Эми урматтуу окуучулар, зекеттин
Başka nemeler siyaqtı ele taharat siyaqtı, salat siyaqtı ele zekette dagın özünün leksikalik, taqtab aytkanda sözdüktөгү manisi var. Жана терминологиялык, башкача айтканда шариаттагы мааниси бар. Зекеттин лексикалык мааниси бул таза болуу, тазалануу, таза болуу, өсүү деген маанилерди туюнтат. Аллах Таала бул тууралуу ыйык Кур'ан-ы Каримде Тауба сүрөсүнүн 103 аятында айтат. Аузу биллахи минеш-шайтанир-раджим. Хуз мин амвалихим садакатан тутаххирухум ва тузаккихим биха. Sen alardın baylığıdan zeket algın, sadaka algın, al arqılуу sen alardı tazalap aruulooğun üçün deydi. Urmatlı okuçular, mına uşul жерде қарасаңыз, zeket degen sözdü Allah Taala tazaloo degen manisinde koldandı. Aruuloo degen manisinde koldandı. Oşonduktan zekettin bir manisi emneken, bul taza oluu, tazalanuu. Antkeni adamның can dünyasında adamdı tozoko közde jeteley turgan en bir jaman oruu var. En jaman oru. Al ne? Sarаңдык деген. Мына ошол зекет берген адам сараң деп аталбайт. Сараң эмес ал киши. Ошол сараңдыктан бизди бул зекет берүү эмне кылат экен? Тазалайт. Ошондой эле зекеттин bir мааниси эмне дедик? Өсүү дедик. Эмне себептен өсүү деген мааниси бар зекетте десеңиз, себеби бул дүйнөдө Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн, бул Кудайымдын өкүмү, Кудайдын буйругу деп зекет берген адамдын байлыгы өсөт. Allah Taala anın orduna eselentip beret. Bul tuuralı Allah Taala ıyık Kur'an-ı Kerim'de Saba Suresi'nin 39. ayatında mintip aytkan. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve ma anfaqtum min şey'in fahuve yukhlifuh. Seler Kuday Taala'nın joluna emneni jumşasaňar, kanday jakşı iş kılsaňar sadaka kılıp, Allah Taala anın orduna silerge beret degen. Hormatly okuçular, zeket bergenden adam hiç kaçan ne olboyt? Kedey bolboyt, kambagal bolboyt, tek gana bayit egerde Allah'tın razıçılığını közдөп bergen bolsa. Bul dünyadagi sizdin baylığınızın ösүүsü. Egerde sый menen bul dünyada zeketти özüңüz berbeseňiz, Kuday Taala ый men alууga alı jetet. Ötkөndөгү okuyalar bardığımızga ülgü boluş gerek. Ülgü boluş gerek. Janagı үйүндө turup alıp, sarayında turup alıp emne boldu? Kançadagan bukalar küyüp düşüp kaldı da. Bu bir misal katarındağı nesiler urmatlı okucular. Çünkü şunday nesiler yaşoğuzda köyle bolup jatat, emi ar birine toktolup ketbeyli, temadan çıkıp ketbeyli. Bere turgan bolsa kıskası östüret dünyada. Ahirette olsa soğuğuzda östüret. Ahirette zeket bergen adamın soğuğu dağın öset urmatlı okucular. Erten kıyamat günü bolgan kezde biz menen sizlerden amallarımız tarazaga koyulup tartılat. Jakşı amallarımız var, jaman amallarımız var. Mına oşular bardığı tarazaga koyular. Oşo tarazaga koygan kezde kalasak bizdin soğup tarazabız oğur boluştu. Bay tuğandarımız özün zeketlerini beriş gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir ıyık hadisi kelet. Peygamber aytat, Allah Taala adam balasının kılgan kayrımdуулuk sadaka işini kabul kılat deydi. Anı adam balası bir taydı bağıp östürgöndey, çoğun at kılıp jetkirgендей, Kuday Taala janağı kabul kılgan sadakasını östüret, kala verse de kıyamat günüge bargan kezde bir tiştem nan, bir kusok nandı Allah'tın razıçılığı için bergen bolsa oşol deydi, Uhud dağınday olup ketet deydi. Erteң tarazabız boğur boluуда kalasak, ahiretteki soğuğuz köyünü kalay turgan bolsok, urmatlı okuçular, biz emne kılalı? Bayıganımızdan keyin zeket bereli, je bay agayinlerimiz bolsa zeket berүүgө alardı dagın ügüttöşübüz gerek zeketlerin berip, ahiretteki baktılуу yaşauga jetişleri üçün. Mına ошентип emneken zeket bir jaktan bizdi tazalayt, ekinci jaktan soğuğubuzdu köbөйтөt. Bul dünyada baylığımızды köbөйтүшüne emne bolot? Sebep bolot, egerde Allah Taala'nın razıçılığı üçün bergen bolsak. Al eми zekettin şariattagı manisi emne? Terminologiyalık manisi emne desеңiz, alımlarımız ar türlü anıktamay çıkan, birok bardığı jıyıntıkta bir ele manide. Misalga Lubab degen kitepten kelet, Tamliku cuz'in mahsusin min malin mahsusin li şahsin mahsusin lillahi deydi. Allah üçün, Allah'tın razıçılığı üçün şariat taraftan belgilengen bir özgöçö bir maldın bir bölügünü şariat belgilegen kişiye berүүnü emne dep koyot? Zeket dep koyot.
Қараңыз, Аллахтың разычылығы үшін қандай екен? Шариат өзі бекіткен. Мынау малдан бересің деген, мынау ошол малдан bir bölігіні, тақтап айтқанда 2,5%-ні, 2,5%-ні, же мындай тілмен айтқанда 40-тан 1 бөлігіні шариат белгілеген жаңағы 7 түр адамның біріне беру дейді. Мына ошоны зекет деп қояды. Урматтуу окуучулар, ушул зекет деп аталат. Дагы кайра айтам. Тамлику жузин махсусин мин малин махсусин ли шахсин махсусин лиллах. Мына ошону шариаттагы зекеттин мааниси деп аталат. Эми китепке кайтады. Ла таджибу илля ала хуррин муслимин балигин маликин милкан тамман ли нисабин намин. Адаттагындай биринчи сүйлөмдү сөзмө-сөз которуп алып, анан ичине чечмелөөгө киришели. Зекет азат, мусулман, балагатка жеткен, өсүүчү нисапка толук ээ болгон адамга гана фарз болот. Бул жерде китептин жазуучусу эмне кылды? Зекеттин милдет болуу шарттарын баяндады. Шартул вужуб деп коет. Шартул вужуб. Кимге милдет болот зекет? Биринчи эмне деди? Зекет милдет болуш үчүн адам хур болуш керек. Жана азат болуш керек. Кул адамга, ошондуктан кул адамга зекет милдет болбойт. Эгер канчалык кул адам кожоюну тараптан бизнес кылууга уруксат берилген кул болсо дагы эле милдет болбойт. Ошондой эле кулдардын түрлөрү бар, билесиздер. Мудаббар деген, умми валат деген, мукатаб деген. Буларга дагы зекет эмне болбойт? Милдет болбойт. Буларга дагы зекет не болбойт экен? Милдет болбойт. Экинчиси эмне деди? Мусулман болуш керек дейт. Мусулман болуш керек. Мына ошондуктан капырга милдет болбойт. Бирок мусулман эмне болот? Мусулман бул мусулмандардын чөйрөсү, мусулман элдин арасында өскөн мусулман бар. Бул кишиге зекет мойнуга милдет боло берет. Ал эми капырлардын мамлекетинде исламды кабыл кылган болсо, кабыл кылып бир канча жыл өттү, исламдын фарз экендигин билбейт. Ал кишиге өткөн жылдары үчүн милдет болбойт. Ал киши кайсыл күнү бир даватчы ага инибиз барып туруп эшигин тарактатып, "О, таксырым, зекет фарз", же болсо интернет булактары аркылуу мусулманга ошол байлыгынын бир бөлүгүнү кедейлерге бөлүү фарз экендигин билсе, ошол күндөн баштап бул кишиге анан зекет милдет боло баштайт. Билбейинче эмне болбойт экен? Зекет милдет болбойт дейт. Андан кийинки шарты эмне дедик? Андан кийинки шарты балих, тактап айтканда акылдуу, өстүү, балагатка жеткен болуш керек дедик. Мына ошондуктан жаш баланын жана жиндинин байлыгында зекет не болбойт экен? Милдет болбойт дейт. Жаш балага зекет не болбойт? Милдет болбойт. Жиндиге дагы зекет милдет болбойт. Эгерде ошол толук бир жыл жинди боло турган болсо дейт. Ал эми эгерде жылдын ичинде кандайдыр бир бөлүгүндө өзүнө келсе, нисапка ээ болгон жинди ошо жылдын бир бөлүгүндө өзүнө келди. Нисабы турат жылдын башында акырында. Ошол өзүнө келгендиги мөөнөтү азбы, көппү бул кишинин мойнуга зекет милдет болот дейт алымдарыбыз. Ошон үчүн алымдар не дейт? Шархтарда айтат: "Фалау афаqa fi juz'in min as-sana ba'da milki an-nisabi fi awwaliha wa akhiriha qalla zalika aw kasura yalzamuhu zakatu" деп келет. Эмне дейт? Жылдын ичинде зекет нисапка жылдын башы менен аягында эйби, жылдын ортосунда кайсыл бир саатында, секундунда, минутунда өзүнө келе турган болсо, ушар боло турган болсо, кайра мындай айтканда, акылына келсе, ал кишинин мойнуга зекет милдет болот дейт. Буну ошол Айни рахматулла алейхи немеде, Хидаянын шархында ошол сүйлөмдү келтирген. Жана муну зохир риваят деп келет бул китеп сөздү. Ошондой эле башка китептерде дагы бул маселелер эмне болгон? Келген. Эми албетте бул жерде бир аз дагы чечмелеп кете турган маселелер бар. Анын баардыгын бул жерде айтууга болбойт. Иншалла келечекте шархтарды окусаңыздар, дагы бул талаш тартыштарды эмне кыласыздар? Окуп аласыздар өзүңүздөр. Андан кийингиси ал-милку там, карасаңыз толук, мүлккө толук ээ болсун деди. Мындайча айтканда, алымдарыбыз айтат:
Ядан варакабатан эйи болсун дейт. Мындайча айтканда ошол мүлк өзүнүкү болуш керек, чисте өзүнүн менчиги болуш керек, жана колунда болуш керек дейт. Ал эми эгерде бул экөөнүн бири табылса, мисалыга мүлк табылды, сиздин мүлкүңүз бирок сиздин колуңузда эмес болсо, аны колуңузга албайынча ал малдан зекет берүү эмне болбойт, милдет болбой турат. Мисалыга бир кыз бир кишиге турмушка чыкты, махырга эмнени белгиледи? Бир нисап акча белгиледи. Айталы, биздин муфтияттын белгилөөсү боюнча 85 грамм алтын неме кылды? Алтын бересиң деди менин махырыма. Бирок махырды белгилешти. Бирок колуна ала элек. Мына ошол колуна ала элекпи? Ага зекет не болбойт? Милдет болбой турат. Колуна алгандан кийин анан ал зекетти эмне кылат? Берүү милдет болот. Же болбосо зекет колунда, бирок анын мүлкү эмес. Мисалга мукатаб деп коебуз. Мукатаб деген кул, кул. Бул эмне экен? Кожоюну менен келишим түзгөн. Кожоюн айткан, сен мага ушундай убакытта ушунча сом акча алып келип берсең, сен азат деген. Анан бул киши дагы макул болгон. Эми мунун колу бош болду. Бул барат, иштейт, кесип кылат, акча чогултат. Бирок мунун мойну кул болуп турат. Өзү кул болуп турат бул азырынча. Şu төлөбөйүнчө бул азат болбойт. Мына бул киши мойну менен эй эмес, бирок колу менен эй болуп жатат. Бул кишиге дагы зекет берүү эмне болбойт? Милдет болбой калат. Эреже ушундай. Эмне экен? Толугу менен жанагы мүлккө эй болуш керек. Ошондой эле жанагы колуңуздагы байлык нисапка жетиш керек. Нисап болуш керек. Нисап. Нисаптан аз болсо, нисап дегени бул шарият белгилеген бир өлчөм. Ошол өлчөмгө жетсе гана анан зекет милдет болот. Мисалыга туу аркылуу, танасул аркылуу өсүү үчүн болгон койлоруңуз болсо, анын саны 40-тан кем болсо милдет эмес. Акча боло турган болсо 85 грамм алтындын акчасынан эмне төмөн болбош керек. 85-тен көп болсо анан зекет милдет болот. Мына ошону нисап деп коет. Кой болсо 40 кой, уй болсо 30 уй, төбө болсо 5 төбөдөн, алтын болсо 85 грамм, азыр биздин муфтияттын немеси боюнча, эсептеши боюнча. Күмүш болсо 595 грамм күмүш болуш керек. Мына ошого жетсе зекет милдет болот. Ошону нисап деп коет. Мына ошондой нисап болуш керек. Нисаптан аз болсо зекет не эмес? Милдет эмес. Анан ошол нисабыңыз өсүүчү болуш керек. Өсүүчү нисап болуш керек. Өспөй турган нерселерде зекет не болбойт? Милдет болбойт. Өсүү эмнен болот? Хакыйкый болот же такдири, хукми болот деп коеюн. Хакыйкыйсы бул туу аркылуу өсөт, бизнес аркылуу өсөт. Ал эми такдириси кандай десе, жанагы акча колунда же орун басарынын колунда болот, бирок өзү бизнес 1 жыл ага мөөнөт берилет да. 1 жыл мөөнөт берилгенде өзү ошону эмне кылбайт? Иштетпейт да. Иштетпейт, бирок шарият ага мүмкүнчүлүктү түзүп берди. Ал анын байлык анын колунда жок болгон эмес. Өзү иштетип өстүрө албадыбы? Бирок аны шариятта өкүм жагыдан такдири аны өстү деген ага эмне берилет? Өкүм берилет. Ошондуктан кыскасы жанагы байлык жөн эле жаткан байлык болбош керек. Жөн эле нерселер. Ал эмне өсүүчү болуш керек. Кош. Ва хуа имма бис-саманияти ау-ис-сауми ау-нияти тижарати ма'ал хаули. Мына ошол өсүү дейт 3 нерсенин бири менен болот дейт. Биринчиси самания, жанагы алтын күмүш болуш керек, же акча болуш керек биздин доордо. Ау-ис-саум же оттоо менен болот, мисалга мал болот, мал. Малда эмне болот? Эгер бизнес үчүн болбосо да эле ал туу аркылуу эмне болот? Өсөт. Ау-нияти тижарати же мал эмес, акча эмес, бирок соода буюмдары болот. Соода буюмдарында дагы мал неме болот? Өсө берет. Бирок шарты эмне? Ма'ал хаул, 1 жыл айланыш керек. Мындайча айтканда, сиздин байлыгыңыз болгон кезде нисапка жеттиби? Дароо берүү милдет эмес. Дароо берсеңиз деле боло берет, бирок ошол сизге берүү милдет болуш үчүн 1 жыл өтүш керек. 1 жыл өтсө, ана эми сиздин байлыгыңызга зекет эмне болот экен? Милдет болот. Ага чейин милдет болбой турат. Буну шартул вужуб табылды, нисап табылды, сиз азатсыз, сиз жанагы малга ээ болдуңуз. Эми шартул ада дегени берүү милдет болуш үчүн 1 жыл ошол сиздин байлыгыңызга өтүш керек. Анан сизге берүү мойнуңузга эмне болот? Милдет болот.
Эгерде bir жылдын ичинде Кудай сактасын кемип кете турган болсо, жылдын башында нисап бар, 85 грамм алтын же анын суммасы бар. Бирок жылдын акырыга барган кезде эмне болдуңуз? Ровно bir жыл болгондо карасаңыз, сиздин суммаңыз төмөнгө түшүп кеткен. 85 грамм 84 грамм болуп калыптыр, 80 грамм болуп калыптыр. Ошол же ошонун баасындагы өлчөмүндө эмне, ошонун суммасы болуп калыптыр, акчасы. Анда зекет сизге милдет болбой калат. Түшүнүңүз? Шартул вужуб табылды, шартул ада bir жыл айланыш керек ошол сумма. Bir жыл турса, ошондо гана зекет не болот? Милдет болот. Фадилинан хажатихил аслияти. Мына ошол чогулткан акчасы, колундагы байлыгы жанагы адамнын негизги муктаждыктарынан ашыкча болуш керек. Жашап аткан үйүнөн, кийиминен, эмеректеринен, мине турган улоодон ашыкча болуш керек. Бул жерде жашап аткан үйү деди, бул жашап аткан үйүнөн ашыкча болсун деген, сиз жашап аткан үй мели ижарага алган үй болуңуз. Же башка бирөө жашаптыр деген үй болсун, же собственный үйүңүз болсун, ошондон ашыкча болуш керек деген сөз. Ошондуктан bir адам ижарада жашап атат, ижара үйдө. Бирок жанагы суммада акчасы бар, ага зекет милдет боло берет. Значит, ага эмне экен? Бул жашап аткан немесиден үйүнөн ашыкча болду. Кийимиңдериңиз үйүңүздө илинген. Андан ашыкча дагы сизде акча турат, милдет болот. Жылаңач эмессиз, көчөдө калып, жылаңач калып калган эмессиз. Сизге эмне? Зекет милдет боло берет. Ва андайнин муталабин мин абдин. Жана ошол сиздин акчаңыз пенде талаптан, талап кылына турган карыздан ашыкча болуш керек. Тактап айтканда пендеден карыздар болбошуңуз керек деген сөз. Ушул карыздар, урматтуу окуучулар, экиге бөлүнөт. Алымдарыбыз айтат, ваддуюн янкасиму иля кисмайн, эки бөлүккө бөлүнөт дейт. Биринчиси ошол зекеттин милдет болуусун тыя турган карыздар, экинчиси зекеттин милдет болуусун тыйбай турган карыздар бар. Çünkü тыя турган карыздар кайсыл десе, бул Аллах үчүн болгон карыздар бар кебирлери. Мисалга зекет. Зекетти эмне кылат? Тыят. Кантип тыят? Мисалга эгерде мен айталы, менде 85 грамм алтын бар, бирок өткөн жылдын зекетini берген эмесмин. Быйыл дагы жыл болду, экинчи жыл өттү. Экинчи жыл кайра жанагы 85 грамм алтын турат. Эми караңыз, менде өткөн жылгы 85 грамм алтындын карызы турат, зекеттин. Биринчи жылды бербей койгон карызымды минус кыла турган болсок, бул кийинки жылдын 85 граммы эмне болуп кетет? Азайып кетет 2,5%. Азайып кетти, кийинки жылдыкы милдет эмес, мен мурунку жылдын карызын беришим керек болот. Кийинки жылдын зекети милдет эмес. Неге? Себеби кийинки жылда нисап табылбады. Ушундай. Же хирож болот, же үшүр болот. Же болсо адам баласы пендеден карыздары болот. Пендеден карыздары болот. Мисалга, балким аялынын махрын берген эмес. Же башка бир адамдардан карыз алган. Мына ошондой карыздар боло турган болсо дагы ал кишиге зекет не болот? Милдет болбойт. Бирок экинчи түр карыздар бар, алар эмнени тыйбайт? Зекеттин милдет болуусун тыйбайт. Мисалга, кафараттар, назырлар, питир садакасы, ажылыктын милдет болуусу, жанагы ажылыкка барган кезде жанагы мут'a кылабыз го, таматтуулардын хадиялары, ошолор, же болсо курбандыктар, булар эмне кылбайт экен? Зекеттин милдет болуусун тыйбайт дейт. Урматтуу окуучулар, ушул жерде сабакты токтотолу. Аллах ыраазы болсун. Кудай таалам бардыгыңыздардын өмүрүңүзгө береке берсин.